Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 12 ноябрь 2024 жыл мен сіздерге шаһардың өте соңғы жерде жайғашқан бүтіп эле калайын деген жаңы новостройка домдун болгону 3-чү кабатынан сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Жайгашкан жери менимче көпчүлүгүңүзгө эле жакса керек. Баасы дагы жакшы эле баа коюлуп атат. Документтери так. Мен турган жер бул Юго-Восток, Аскар Шакиров көчөсүнүн боюнда турам. Шаар тараптан келген болсоңуздар, катандан өткөнүңүздөрдө сол тарапта мына ушул Капитал строй курулуш компаниясы куруп жаткан жаңы домду көрө аласыздар. 2 блоктон турат. Мына бүткөн блогу Б блок, мына бүтө элеги А блок тугандар. Сатылуучу квартира ушул А блокто, ортоңку подъездде 3-чү кабатта жайгашкан. Анан Юго-Востоктогу Карла Маркс мектеби мына жерден дагы көрүнүп турат, көрүп атасыздар. Жакшы, чоң жолдун боюнда эле шапкыласыздар. Ондар 2 бөлмөлүү квартираны азыр мен силерге колдон келишинче маалымат берем. Мына блокто бүтө элегинде. Бирок мен азыр мына бүткөн блогунун 3-чү кабатына чыгып, ошол сыяктуу 2 бөлмөлүү квартираны көргөзүп берем. Болгону мына ушул блокто жайгашкан деп элестете бериңиздер. Алдына барып ортоңку подъездге кирип, 3-чү кабатка чыгасыздар. Мына сатылуучу квартира ушул. Так, мына жердеги бронированный эшикти элестетип ача бересиздер. 2 бөлмөлүү квартира, двор тарапты карайт. Жалпы аянты 78-80 квадрат метр. 79 квадрат метр чыгат деп айтканда. Так, эми бардык условиялары болот албетте эле, документтери так. Мисалы квартирага кирип, оңго бурула турган болсоңуздар, бул так, ажатканасы эмес, душ болуп калат эми, кең эркениче. Бул жагы душ. Могул жака жүрө турган болсоңуздар, менимче бул кухня болот, караңыздар. Албетте эле газ бардыгы киргизилет. Азыр деле мына мисалы отоплениянын түтүкчөлөрү уже чыгарылган экен. Бул бөлмөнү ошондо кухня деп элестете бериңиздер. Так, бул болсо прихожкасы. Квартирага могул жактан кирип эле солго бурулсаңыздар, бул менимче ажатканасы отдельно болот. Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, бул зал, конок бөлмөсү. Сөйт дегенде эң чоң бөлмө болуп турат. Мына жагы ошол дагы бир кладовка, же болбосо санузел болосуздар. Эми варианттары көп. Мага жаккан жери мына прихожкасы, коридору көп деле кең эмес, көп деле кичинекей эмес. Сонун. Бул жагы дагы бир бөлмө. Бул жагы родительский болсоңуздар, жакшы болчу. Жалпысынан 2 бөлмөлүү квартира, таза 2 бөлмөлүү квартира. Анан ошондой балкону бар экен, двор тарапты карайт. Мына кухняда лоджия бар тугандар. Ушундай. Эми кийин ээсине чалып, өзү менен сүйлөшүп толук маалымат аласыздар. Ээсинин номери видеонун экранында жазылган. Телефондо иш бүтпөйт. Биз кыска нускада маалымат беребиз, билесиздер. Калган маалыматты ээсине чалып, келип көрүп маалымат алып кетесиздер. Так. Жалпы аянтын айттым, 78-80 квадрат метр. 3-чү этаж. Квадрат метр болсо тугандар $650 бааланды. Анан кеми бар. Бирок бул квартиранын 1 миллион сом остаткасы калган экен. Строй компанияга бере турган, төгө турган. Ошол 1 миллион сомун өзүңүздөр кийин төлөп койсоңуздар эле болду. Квартираны алып каласыздар да берсе. Менимче түшүнүңүздөр окшойт. Квартиранын 1 миллион остаткасы бар экен, строй компанияга бере турган. Эми ал жагын кийин ээсинен минус кылып каласыздар. Кыскасы ушундай. Түшүнбөй калган болсоңуздар, ээсине чалып дагы да бир толук маалымат алыңыздар. Колдон келишинче маалымат бердим. Ошо 1 миллион остаткасы бар экен квартиранын. Строй компанияга бере турган. 78-80 квадрат метр. Ар бир квадрат метри $650. Анан жакшы кеми бар, айттым. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Бул квартира качан даяр болот деп турган болсоңуздар, 2025-тин бир башталышында буюрса ремонтко берилет экен. Ошондо 2025-тин ортолору болуп калат экен. Барыңыздарга ийгилик тугандар. Жакшы да, кийинки жылы уже квартирага келип ремонт кылып жашай бересиздер. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм, лайктан басыңыздар. Дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сонун сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира издеп жүргөндүр. Анан квартирабыз күнгөй дагы тарап, эртең менен баштап бир 12-1 чейин күн квартирага Кудай буйрса тиет.